Аксы районунун жашоочулары бүгүн 27 ноябрда Кербен Ташкөмүр жолун оңдоону талап кылып чыгышты. Чоолган эл 30 жылдан бери оңдолбой, жараксыз абалга кептелген жолду тез аранын ичинде оңдоосо жашоочуларга жол каттамы кыйынчылык жаратып жатканын айтышты. Урматтуу президентибиз, ушул жол тартып бир Аксы таманга келип кетсеңиз. Биздин жолдор аябай бузулуп кеткен. Ушу жол үчүн кейип атабыз. Бир келип көрүп кетиңиз, дагы биздин ушул 3 район өтө турган жолдун акыбалы өтө оор. Эки машина батпай, түнкүзүн жүрсөң томпок машиналарга эле кыйын болуп атат. Запчас алыш андан кыйын. Ушуга жардам бериңизчи, биз жалпы элдин атынан келип атабыз. Жол ыйлагыдай абалда. Ошон үчүн биз сизден суранабыз, бир келип көрүп биздин жолду дагы оңдоп берсеңиз. Биз сизден дайыма сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биз сиз менен биргебиз. Айылдык ден соолук комитетинен ошондой эле ушу жалпы Аксы элинин атынан биз ушу чыгып турабыз сизге. Бир кайрылуубузду кабыл алып коюңузду суранабыз. Жолдун оңдолуусун талап кылган райондун жашоочулары колдоруна аксылыктар жолду оңдоону талап кылат. Президент жолго көңүл бур деген плакаттарды кармап алышкан. Ямага түшөсүң бүт. Машиналар бузулуп атат бүт. Жараксыз болуп калган. Сайыз агынан бери уже аша ремонт болбогон да могул жол. Өзүңөр көрүп тургандай элечи. Аша ремонт жок жолдо. Ушул жака кичине көрүп, кичине карап койсоңуз жакшы болмок. Жолду оңдош керек. Мына караңыз, азыр вообще 1 менен кетип атат. Бензин болсо 70-80 болуп атат. 80 сом. Анан каяктан жүрөнөн жеткизгиле, президенттерге жеткизгиле. Мынагу май станциясы атканын тетигин өзү канча кетип атат. Эске салсак, Кербен Ташкөмүр жолунан Аксы, Алабука, Чаткал райондорунун калкы борбор калаага каттайт. Бул жолдон Алабука, Чаткал аймактарында казылган кендерге каттаган оор жүк ташуучу унаалар каттам жүргүзөт. Мына биз азыр ушу Кепелдин бели Ташкөмүр Кербен ашуусунда турабыз. Бул жол союз мезгилинен бери бир дагы ремонт болгон жок да, мындай. Ремонт болуп жамалса дагы жаңыланган жок. Бул жолдон Алабука, Чаткал, Аксы 3 районду бириктирген жибек жолу да, мындай айтканда. Ушул жолдон Бишкектен, Москвадан, ар кайсы чөлкөмдөн биздин туугандар ысык суук маракезинде каттап барып келип жүрөт. Бирок жол азабы аябай барыбызды кыйнап атат. Ошол эле Чаткалдан, Алабукадан казылган алтын кендер 50 тонналык, 60 тонналык Кытайдын машиналары дагы ушул жолдон өтөт. Ушул жолдон өтүп талкалаган. Мына көрдүңөр, Кыргыз Республикасында канча деген президент, канча деген премьер-министр алмаштырды. Бирок бири дагы ушул жолго келип, ушул жолдун акыбалынан, мышык ыйлай турган жолдун акыбалынан кабар алган жок. Президентибизге кайрылып атабыз. Келип көрүп кетиңизчи өзүңүз, сураңыз ушу жолдун акыбалын. Сизди биз эл шайлаганбыз, элдик президент деп биз шайлаганбыз. Келип, болбосо өкмөтүңүздү жөнөтүң. Кудай буйрук насип кылып, ушул биздин кайрылуубуз, элдин үнүн сизге жеткизейли деп, урматтуу президент. Ушул видео кайрылууду жолдоп турабыз. Кайрылуубузду ишке ашырып берет деген үмүттөбүз. Şu yolda kattayız günü tünü, Aksı Taşkömür yolu. Aябай buzulup ketken, жүрүп болбойт, кышы жайы şu, ункур чоңкур. Канча жылдан бери ушундай болуп аткан ушу. Бир ушуну эмне кылып карап берип койгон ушуну. Жакшылап эмне кылып, эки машина батпайт. Бу жерде ходовойлор өлүп атыр. Азыр запчастагы кымбатында жол дагы жаман болуп кеткен. Ошого бир караштырып коюң ушуну. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ.